Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва ба'д. Адеп ахлакка байланыштуу сабагыбызды окууну улантабыз. Бүгүнкү сабак ата-энеге жакшылык кылуу жана тууган урукчулук адептери тууралуу сөз кылабыз. Бул тууралуу бир нече хадистерди окуп үйрөнөбүз. Ошол хадистердин бири Анаби Хурайра радhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Akhrajahu al-Bukhari. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayet kılınat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Kimde kim rızkısın keng kılınıp berilүүsүn жана ömrü uzun болуусун кааласа, тууган урукчулук мамилесин чыңдасын, бекемдесин деп айтты. Тууган уругу менен мамиле кылсын деп айтты. Имам Бухари рахимахулла рivayet кылган хадис. Бул хадистин астында тууган урукчулукка байланыштуу 5 маселени айтып өтөбүз. Биринчи маселе туугандар менен мамиле кылуунун фазилети. Экинчиси тууганчылыктын өкүмү. Үчүнчүсү тууганчылыгы бар туугандар кимдер? Төртүнчүсү тууганчылык деген нерсе эмне менен ишке ашат? Бешинчиси чыныгы туугандык кыла турган туугандар кимдер? Биринчи маселе туугандар менен мамиле кылуунун фазилети. Шариятыбызда тууган урукчулукту бекемдөөгө жана чыңдоого өтө көп кызыктыруулар келген, бул тууралуу хадистер келген, жана аятта келген. Аны алдыда айтабыз. Тууган урукчулуктун фазилеттери өтө көп. Мына ошол фазилеттердин бири бул азыр окуган хадисте, жогоруда окуган хадисте айтылып жатат. Тууган урукчулукту бекемдеген кишиге Аллах Таала рызкысына береке берет экен. Жана өмүрүнө береке берет экен. Жана кимдин ажалы кечке сүрүлүүсүн кааласа, өмүрүнө береке берилип, өмүрү узун болуусун кааласа, тууган урукчулук мамилесин чыңдасын, бекемдесин деп айтылынды хадисте. Бул албетте тууган урукчулукка байланыштуу фазилеттердин бири болуп саналат. Дагы башка бир фазилеттердин бири бул ошол инсандын акыретке ыйман келтиргендигинин белгиси болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтты: "Ваман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фалиясил рахимah." Ким Аллахка жана акырет күнүнө ыйман келтире турган болсо, ыйман келтирген болсо, анда туугандары менен жакшы мамиледе болсун деп айтты. Жана Имам Бухари жана Имам Муслим рivayet кылган хадисте Айша радhiyallahu anhaдан rivayet кылынат бул хадис. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Тууган урукчулук Аллахтын аршына асылып алып айтат экен. Ар-рахиму муалликатун бил арши тaqul: "Ман васалани васалаху Аллах, ва ман катаани катааху Аллах." Ким мени байласа, Аллах аны байлайт. Ким мени үзсө, Аллах аны үзөт. Туугандык мамилесин кылган киши менен Аллах байланышат, мындайча айтканда, дайымый түрдө байланышта болот. Ким тууган урукчулук мамилесин үзө турган болсо, аны менен Аллах Таала мамилесин, байланышын үзөт дейилип жатат. Тууганчылык мамилесинин өкүмү эмне? Алымдар айтышат, тууганчылык мамилеси бул важип болуп саналат деп айтышат. Тууганчылык мамилесин кылуу бул парз деп айтышкан алымдар, мустахаб амал эмес. Үчүнчүдөн, тууганчылык мамилеси бар туугандар кимдер? Барды келди кыла турган туугандар кимдер? Жана алыс туугандар менен да тууган урукчулук мамилесин кылуу важип деп айта турган болсок, бул албетте көпчүлүккө машакат болуп калат. Ошондуктан тууган урукчулугу бар туугандар кимдер? Муну билип алуубуз өтө зарыл болуп саналат. Жана андан арысын важип же важип эместигин билип алуубуз да зарыл маселелерден. Жана ошондой эле бул маселеде алымдар ортосунда ихтилаф бар, талаш тартыш бар. Муну эске алуубуз керек. Кээ бир алымдар ар кандай тууганчылыгы бар туугандар менен карым катнаш кылуу бул важип деп айтышат. Ал эми кээ бир алымдар болсо, кишиден мурас ала турган туугандар менен гана тууган урукчулук мамилесин кылуу бул важип деп айтышат. Мурас албаган, мураска тиешеси жок туугандар менен тууган урукчулук кылуу бул важип эмес деп айтышат. Албетте бул да зайыф сөз. Анткени бир кишинин баласы боло турган болсо, ал кишинин ага инилери мураска акылуу болбойт, бирок алар менен барды келди кылуу, туугандык мамилесин кылуу бул важип болуп саналат. Үчүнчү пикир, мына ушул сөз күчтүүрөөк. Барды келди кыла турган тууган уруктар алар кимдер? Махрам болгон туугандар деп айтышат. Буга кимдер кирет? Ата эне, жана чоң ата, чоң эне, балдары, балдарынын балдары, неберелер, ага инилер, апа карындаштар, тайеже, алалар,
амеке жана тагалар важип тууганчылык мамилесин кылуу, ал эми таеженин балдары жана таганын балдары булар менен тууган урукчулук мамилесин кылуу важип эмес го, бирок мустахаб деп айтышат алымдар. Мына ушул сөз күчтүүрөөк. Аллаху алам. Мына ушул айтылгандар менен тууган урукчулук мамилеси важип, калгандары менен мустахаб. Мына ушул сөз күчтүү экендигине далил эмне? Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла юджмау байнал мар'ати ва амматиха ва ла байнал мар'ати ва халатиха." Bir ayal менен таежесинин арасы жана bir ayal менен каласынын арасы бириктирилбейт деп айткан. Анткени ортодо чыр чыгуусу мүмкүн. Bir kişi bir ayalga bir вакытта өзүнө жана таежесине үйлөнө турган болсо, ортодо чыр чыгат. Анткени ал ayal менен таежесинин ортосунда барды келди кылуу бул парз болуп саналат. Өз ара ортолорунда туугандык мамиле үзүлүп кетүү коркунучу бар. Ошондуктан аялы менен анын таежесин бириктирүүдөн шарият кайтарды. Бирок алымдар айтышкан, bir ayal менен таежесинин кызы болсо бириктирүүнүн эч кандай маселе жок деп айтышат. Бул алар менен тууган урукчулук кылуу важип эместигине далалат кылат. Таеже калалардын балдары менен. Бул мустахаб деп айтышкан. Мына ушул сөз күчтүүрөөк. Биз махрам болгон тууган уруктар деп айттык. Махрам болгон тууган уруктар көбүнчө эркек кишилер үчүн аялга карата, аял кишилер үчүн эркекке карата айтылат. Бири-бирине үйлөнүү арам болгон туугандар махрам, алар менен тууган урукчулук кылуу бул важип саналат. Аллаху алам. Төртүнчү маселе, тууганчылык кылуу менен тууганчылык эмне менен ишке ашат? Эмне амалдар кылган болсок, тууганчылык мамилесин ишке ашырган болобуз. Бул маселеде ачык bir аят, хадистер келген эмес. Баландай түкүндөй амалдарды кылсаңар, тууганчылык мамилесин кылган болосуңар деп ачык bir хадис, аят айтылган эмес. Алымдар айтышат, бул нерсе урфка кайтат. Ар бир элдин адаты бар. Ошол адатка кайтат. Кайсы бир урфта, кайсы бир адатта кайсы амалдар менен тууганчылык кылынат. Ошол амалдар менен тууган урукчулук кылына берет. Кээ бир амалдарды айтып өтөбүз. Зыярат кылуу менен, салам берүү менен, аларга жардам берүү менен, кызматы менен, жардам берүү менен, кызматы менен, акчасы болсо акчалай жардам берүү менен болот. Муктаждары болсо аларга жардам берүү менен болот. Алардын акысына дуа кылуу менен, зулум көргөн убакытта колунан келишинче, туугандардын бирөөсү зулум көрүп кала турган болсо, колунан келишинче алардын зулумун башынан кетирүүгө жардам берүү, зулумдан арылтууга жардам берүү, жакшы сөз сүйлөө, ал абалдарынан кабар алуу, бир кемчилдик өтсө, кемчилдигине көз жумуу, өз ара келишпестик болуп калган болсо, тезинен өз ара ортодогу мамилени оңдоо, чыңдоо керек болот. Чакыра турган болсо, жооп берүү. Эки киши чакырыла турган болуп жатса, бири тууганыңыз, бири жат инсан, мына ушул учурда тууганыңыз болгон адамды биринчи коюңуз. Bir маареке кыла турган болсоңуз, эң биринчи жакын туугандарды чакыруу керек. Садака кыла турган болсоңуз, же белек бере турган болсоңуз дагы, эң биринчи жакын туугандарыңыздан баштоо керек. Башкалардан алдым. Тууган урукчулуктун эң азы туугандар менен мамилени үзбөө керек. Кээ бир алымдар айтышат, эгер бир киши бай боло турган болсо, анын бир тууганы жакыр кедей боло турган болсо, аны зыярат кылып коюу жетиштүү болбойт. Качан ал мал мүлкү менен финансовый жардам бермейинче деп айтышат. Кудум ушундай, эгер сиздин тууганыңыз сизден алыс боло турган болсо, алар менен телефон аркылуу сүйлөшүү менен болот деп айтышат. Социалдык тармактар аркылуу байланышыңыз мүмкүн. Эгер бир тууганыңыз бидаатчы боло турган болсо, же бир фасык боло турган болсо, алар менен тууган урукчулук мамилеси аларды хажыр кылуу менен болуусу мүмкүн. Ошол күнөөнү таштатуу үчүн алар менен мамилени убактылуу үзөсүз. Албетте бул хажыр кылууңуз эгер пайда берсе, бидаатын эгер таштаса, фасыктыгын таштаса, жана бул нерсе насаат кылуу менен болот. Алардын акысына кайып түрдө дуалар кылуу керек болот. Мына ушундай түрдө тууган урукчулук мамилеси ишке ашат. Акыркы маселе, чыныгы тууганчылык кылуучу ким? Көпчүлүк ойлойт, туугандарымдан ким мени менен карым катнашчылык кылса, аны менен тууган урукчулук кылам деп ойлоосу мүмкүн. Барды келди кылбаган менен мамилени үзөт. Бул чыныгы тууган урукчулук кылуучу киши эмес. Алар мага келбеди, мен да аларга барбайм деп айтуусу бул туура эмес. Бул тууралуу өзүнчө бир хадис келген.
ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. Туғаншылық мамилесін кылуучу киши сыйлоочу киши эмес, сыйлык берүү эмес. Балким туғаншылық мамилесин үзүп коюлганда аны байлаган киши чыныгы туғаншылык кылган киши деп айтты. Сизге келбесе да сиз барууңуз, сизден кабар албаса дагы сиз кабар ала бериңиз. Бул туган урукчулук мамилесин чыңдоо болуп саналат. Кийинки хадис ла ядхулул жанната қати. Кала ибн Аби Умар, кала Суфьян, яни қати ар-рахим. Жубайр ибн Мут'им радиаллаху анху айтат, туган урукчулук мамилесин үзгөн киши бейишке кирбейт дейт. Имам Бухари жана Имам Муслим риваят кылган хадис. Бул хадисте алгачкы хадистин тескериси айтылып жатат. Алгачкы хадисте туган урукчулук мамилесин фазилет айтылса, бул хадисте туган урукчулук мамилесин үзгөн кишинин жазасы айтылып жатат. Жазасы тугандар менен мамилени үзүп койгон киши бейишке кирбейт экен. Туган урукчулук мамилесин үзгөн кишинин дүйнөдө жана акыретте да жазасы бар деп айтышат. Дүйнөдөгү жазасы Аллах Таала Мухаммад сүрөсүнүн 22 аятында мындай деп айтат. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Allah Taala айтат, эгер имандан жүз бурсаңар, жер жүзүндө бузукулук кылып, туган урукчулук мамилени үзсөңөр, мына ошолорду Аллах Таала каргыштады. Жана аларды дүлөй жана сокур кылып койду. Мына ушул аятта дүйнөлүк жана акыреттик жазалар айтылып жатат. Аятта айтылды, туган урукчулук мамилесин үзгөн кишиге Аллахтын каргышы болсун деп айтылып жатат. Бул эми Аллахтын райымынан куулган кишилер болот экен, тугандар менен мамилени үзүп таштаган адам. Бул эми акыретке байланыштуу жазасы болуп саналат. Аллах Таала алардын кулактарын дүлөй кылып, көздөрүн көр кылып койду, сокур кылып койду дейт. Өзү негизи көзү көрөт, кулагы угат. Бул дегени ибрат көзү менен көрө албайт, ибрат кулагы менен уга албайт дегени. Бир нерседен сабак албайт дегени. Ибрат алуу керек болгон жерде ибрат ала албайт. Жана акыреттеги жазалардын бири ла ядхулул жанната қати. Туғаншылық мамилесин үзгөн киши бейишке кирбейт деп айтылып жатат хадисте. Бул дегени түбөлүк тозокто калат деген эмес. Аллахка шерик кошпогон болсо бир күн баары бир тозоктон чыгат го, таухиди себеп. Бирок Аллах Таала кечирбесе, тозокто азапталат, туғаншылық мамилесин үзгөн болсо. Бирок иманы себеп тозокто түбөлүк калбайт жана баштан баш бейишке кирбейт жазасын алмайымча. Эгер Аллах кечирбесе. Качан киши туган урук менен мамилени үзгөн болуп саналат? Биринчиси, аларга жамандык кылуу менен. Туганчылыгы бар кишилерге жакшылык кылсаңыз, алардын артынан сөз тарат. Туганчылыгы бар кишилерге жакшылык кылсаңыз, бул албетте жакшы. Алардын артынан сөз таратсаңыз, мисалы үчүн туганчылык бар кишилерге жамандык кылсаңыз, алардын артынан сөз таратсаңыз, ушакчылык кылсаңыз, мына ушуга окшогон жамандыктар кылынса, же зулум менен алардын жерин тартып алсаңыз, же мал мүлкүн тартып алсаңыз, мына ушул сыяктуу жамандык кылуу менен туганчылык мамилесин үзгөн болуп саналат бир киши. Алымдар айтышат, туган урукка жакшылык кылбоо бул туган урукчулук мамилесин үзүүгө кирип калат деп айтышат. Салам алейк кылбайсыз, жана алабалынан кабар албайсыз, барды келди кылбайсыз. Мына ушунун өзү туганчылык мамилесин үзгөн болуп саналасыз. Зыярат кылбоо жана салам бербөө, кызматын кылбоо, ооруп калса алабалынан кабар албоо, мына ушунун баарысы туган урук менен мамилени үзүүнүн бир түрү болуп саналат экен. Эми мына ушул эки хадиске байланыштуу акыркы маселе, туганчылык важип болуп, туганчылык мамилесин үзүү арам болуусу үчүн белгилүү шарттар табылуусу керек болот. Бул шарттардын арасында туганчылык мамилесин кылуучу кишилерге таандык шарттар бар, жана туганчылык кылынып жаткан тугандарга таандык шарттар бар. Туганчылык кылуучу кишилерге таандык шарттар биринчи мусулман болуусу керек болот, балагат жашына жеткен мукаллаф болуусу керек. Балагат жашына жетпеген болсо, мажнун, жинди боло турган болсо, туганчылык кылбай койсо күнөөкөр болбойт. Бирок алымдар айтышат, жаш балага важип болбогону менен ата-эне туган урукту зыярат кылууну жана анын тугандары ким экенин айтып тарбиялоосу керек болот. Эч болбоду дегенде туган урукту таанытуу керек. Амекисине, тагасына алып барып зыярат кылуу менен балдарына туган урукту таанытуу керек болот. Бул сенин тагаң болот, бул сенин амекиң болот дегендей. Хадисте келет: "Таалламу мин ансабикум ма тасилуна архамакум, фа инна силатар рахим мансаатун фил афира масраатун лил мал."
ата тегиңерден тууганчылыкты бекемдей турганын үйрөнгүлө жана ата тегиңерди үйрөнгүлө. Тууганчылыкты бекемдөө үчүн ата текти үйрөнүү да бул мактоо үчүн эмес, мактануу үчүн эмес, чоң аталарыбыз мындай болгон экен деп эмес, балким тууганчылыкты үйрөнүп өз ара мамилени бекемдөө үчүн экен. Үчүнчү шарты тууганчылык кылганга кадыр болуу керек. Кадыр болбосо ал кишинин мойнунан түшөт бул нерсе. Демек, мусулман болуусу керек жана мукаллаф болуусу керек. Кадыр болбосо, ооруп калып кабар албай жаткан болсо, азыр мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүктөр бир топ жогору. Эч болбоду дегенде телефон аркылуу алабалын сурап билип койсо болот. Дагы кабар албоонун бир мисалы, аял киши эрге тийгенден кийин күйөөсү уруксат бербей коюусу мүмкүн ата энесин зыярат кылууга, же күйөөсү эч кимди үйгө киргизбе деп айтып койсо, бул абал аял киши үчүн үзүр болуп саналат. Бирок эркек киши да туугандарын зыярат кылуудан тыйбоосу керек аялын. Кээ бир алымдар эч болбоду дегенде бир жылда бир жолу уруксат берсин аялын туугандарын зыярат кылууга деп айтышкан. Бул эми урфка карап аныкталат. Ошол элдин адатына карап аныкталат. Эгер эркек киши мен каалабаган кишини үйгө киргизбейсин деп айткан болсо, аял киши үйгө киргизгени болбойт. Жана күйөөсү аялын туугандары менен мамилени үзүүгө үндөсө, чакырса, анда бул маселеде аялы күйөөсүнө баш ийбейт. Аллахка күнөөкөр боло турган иште махлукка баш ийилбейт деп айткан. Бул 3 шарт кимге тийиштүү шарттар? Тууганчылык мамилесин кылуучу кишилерге таандык. Биринчиси мусулман болуусу керек, экинчиси акылдуу балагат жашына жеткен болуусу керек, үчүнчүсү кадыр болуусу керек. Эми тууганчылык кылынып жаткан кишиге таандык шарттар. Эми тууганчылык кылынып жаткан туугандарга болгон шарттарчы? Тууган урукчулук кылынып жаткан туугандарга болгон шарттар: биринчиси мусулман болуусу керек. Тууганыңыз капыр боло турган болсо, аны менен тууганчылык кылуу важиппи? Көпчүлүк алымдар важип эмес, мубах деп айтышат. Тууганчылык кылсаңыз болот, бирок важип эмес деп айтышкан. Кээ бир алымдар даават кылуу максатында тууганчылык кылуу важип деп айтышкан. Экинчи шарты, ошол тууганыңыз сизге зулум кылбаган киши болуусу керек. Бир тууганыңыз сизге зулум кылган болсо, анын үйүнө барган болсоңуз, сизди үзүрсүз кууп чыккан болсо, сиз тууралуу жалалар жапкан болсо, сиздин мүлкүңүздү акыйкатсыз тартып алган болсо, мына ушундан кийин да ошол тууган менен барды келди кылуу важиппи? Кээ бир алымдар жок эми, ал өз акысын өзү сакыт кылган болот, ал тууганы менен барды келди кылуу ага важип болбойт. Бирок жогоруда хадиске ылайык кечирип жиберүү абзел. Тууган урукчулук кылуу арам болуусу үчүн табылуусу керек болгон шарттардын бири, тууганыңыз сизден жардам сурап келсе, сизде болсо берсеңиз, муктаждыгыңыздан артпаса бербейсиз. Бир тууганыңыз сизден жардам сурап келсе, өзүңүз муктаж болуп турасыз. Ошол муктаждыгыңыздан артпаса бербейсиз. Муну менен тууган урукчулукту үздү дейилбейт. Тууган урукчулук кыламын деп фасыкка жардам берүү болуп калбоосу керек болот. Дагы бир эске алуу. Мисалы үчүн бир тууганыңыз арак иче турган болсо, анын арагына акча берип турсаңыз, бул болбойт. Кээ бирлердин туугандары фасык болот, бир күнөө ишке чакырат. Анын күнөөсүнө тең шерик болуп, күнөөгө чакырса жооп берилбейт. Жана күбөлүк берүүдө тууганыңыз акыйкатсыз болсо да, анын пайдасына, анын кызыкчылыгын ойлоп, казынын алдында туура эмес күбөлүк берген болбойт деп айтышкан алымдар. Мына ушул кыскасы ата эне тууралуу жана тууганчылык адептери тууралуу бүгүнкү сабагыбыз. Аллаху алам. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.